Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баса, бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени, мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген онтоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Medical Amir клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84. Дагестандагы теракттан 15 полиция кызматкери каза болду. Дагестанда чиркөөдөгү ок атышуудан 15тен ашык полиция кызматкери набыт болду. 6 согушкер жок кылынды. Бул тууралуу Дагестандын башчысы Сергей Меликов билдирди. Анын айтымында дагы бир нече карапайым адамдар, анын ичинде Дербенттеги православ чиркөөсүндө 40 жылдан ашык иштеген дин кызматкери Николай да каза болгон. Буга чейин республиканын муфтияты Дагестандагы атышууда 9 адам каза болгонун расмий билдирген. Махачкала менен Дербентте жалпысынан 5 согушкер жок кылынганын билдирди. Белгилей кетсек, 23-июндун кечинде белгисиз адамдар Дербенттеги синагога менен чиркөөгө автоматтык ок атышкан. Дагестандын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча кол салуудан 6 адам каза таап, 12 полиция кызматкери жарадар болгон. Учурда теракт беренеси менен кылмыш иши козголду. Булак Супер KG. Дагестандагы теракт: Хабибтин командасындагы мушкер жок кылынганы айтылды. Дагестандын Дербент шаарындагы терактты уюштурган согушкерлердин бири Абдулманап Нурмагометов мектебинин окуучусу жана анын уулу Хабибтин Eagles MMA клубунун мушкери Гаджимурат Кагиров болушу мүмкүн. Бул тууралуу дагестандык телеграм каналдар жазышты. Азырынча анын өлүмү тууралуу расмий маалымат жок. 28 жаштагы Гаджимурат Кагиров Дагестандын Серго-Калинский районунун тургуну, эркин күрөш боюнча спорт чебери. Карьерасында 2 жолу MMA беттешин өткөргөн. Экөөнү тең жеңишке жетишкен. 2021 жылы Кагиров Абдулманап Нурмагометов атындагы мектептин атынан беттештерге катышкан. Булак Супер KG. Дагестандагы теракт: Садыр Жапаров Владимир Путинге көңүл айтты. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Орусиянын президенти Владимир Путинге Дагестандагы терактка байланыштуу көңүл айтуу телеграммасын жөнөттү. Бул туурасында бүгүн 24-июнда өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Дагестанда болуп өткөн терактка байланыштуу көңүл айтуумду кабыл алыңыз. Каза болгондордун туугандарына жана жакындарына сабыр тилеп, бул трагедиядан жабыркагандар тезирээк сакайып кетүүсүн каалайм. Кыргызстан терроризмдин бардык түрлөрүнө каршы турат жана Орусия өкмөтүнүн улуттук коопсуздугун камсыз кылуу боюнча аракеттерин колдойт деп белгилеген мамлекет башчы өз телеграммасында. Булак Супер KG. Дагестандын Дербент жана Махачкала шаарындагы теракттар тууралуу учурда эмнелер белгилүү? Кече 23-июнь күнү Дагестанда дагы бир үрөй учурган окуя болду. Анда террорчулар полиция кызматкерлери менен атышып, бир нече адам каза болду. Учурда акыркы окуялар тууралуу эмнелер белгилүү болгонун карап көрдүк. Негизинен Дербент менен Махачкала шаарындагы ок атышуулар тууралуу алгачкы кабарлар кечки саат 6 чамасында түшө баштаган. Саат 17:51 полицияга Дербентте бир кызматкердин жаракат алганы тууралуу биринчи маалымат түшкөн. Алгач ок аткандар Ленин көчөсүндөгү православ чиркөөсүнүн имаратына келип, бир дин кызматкерин өлтүрүп, андан соң синагогага барышкан. Ал жерден алар имаратты өрттөп, полиция менен атышууну улантышкан. Мындан улам бүткүл Дербент полициясына чогулууга буйрук берилген. Ок аткандар ак түстөгү Volkswagen Polo унаасы менен жүрүшкөн. Ошол эле маалда Махачкаладагы синагогада өрт чыкканы кабарланган. Жакын жердеги Эрмошкина көчөсүндө полиция менен атышуу башталган. Анда согушкерлер тартип сакчылары менен унааларды аткылашкан.
Дагестандын башчысынын айтымында Дербент менен Махачкалада болгон чабуулда 15 укук коргоо кызматкери набыт болуп, дагы 17си жарадар болгон. Кеминде 2 карапайым курман болгондор да белгилүү. Алар Дербенттеги чиркөөнүн башчысы 66 жаштагы Николай жана Махачкаладагы чиркөөнүн күзөтчүсү. 5 согушкер жок кылынды. 3-өө Махачкалада жана 2-өө Дербентте. Алардын 2-өө Дагестандын Серго-Калин районунун башчысы Магомед Омаровдун уулдары Осман жана Адил Омаровдор. Дагы анын жээни Магомед Омаров Орусиянын ички иштер министрлигине жеткирилди. Дагестандык басылмалардын маалыматы боюнча жок кылынган согушкерлердин бири ММА мушкери Гаджи Мурат Кагиров болгон. Окуяга күбө болгондор Махачкаланын пляжында дагы адамдар кармалганын билдиришти. Алардын кол салгандары менен байланышы болушу мүмкүн. Террорчулар Махачкалада полиция кызматкерлерине кол салуу учурунда америкалык Р-15 мылтыгын колдонушкан. Дагестанда акча эместөө иш-чаралары уланууда. Коопсуздук кызматкерлери террорчулардын шериктерин аныктоодо 24-25 жана 26 июнь Дагестанда аза көтөө күнү деп жарыяланды. Тиешелүү жарлыкка Дагестандын башчысы Сергей Меликов кол койду. Булак Супер KG. Ислам Махачев Дагестандагы теракттан кийин кайрылуу жасады. UFC уюмунун учурдагы чемпиону дагестандык мушкер Ислам Махачев Дагестандагы каргашалуу окуялардын фонунда ислам дини жана ага карата адамдардын мамилеси тууралуу пост жарыялады. Ислам дини кимдир бирөөнүн бейгүнөө адамдарга зомбулук көрсөтүүсүнө тыюу салат. Адамдын ар намысына, мүлкүнө кол салууга жол бербейт. Ушуга окшогон адамгерчиликсиз кылык жоруктарды, мындай нерселерге катуу тыюу салынган кереметтүү ислам дини менен байланыштырбагыла деп жазды Махачев соц тармактагы баракчасына. Эске сала кетсек, кечээ 23 июнда кечинде Дербенттеги чиркөөгө жана синагогага, ошондой эле Махачкалада полиция постуна куралчан адамдар кол салышкан. Бул окуялардын натыйжасында ондогон адамдар каза болушту. Булак Супер KG.